Бул Кемин районунун аймактык ооруканасында бардыгы болуп 134 медициналык кызматкер иштейт. 2017-2019 жылдары капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн, бирок заманбап медициналык жабдыктары жетишпейт. Медоборудование жетпейт бизге. Современный медоборудование, стационарный рентген аппарат, УЗИ аппараттар, ЭКГ аппараттар, прикроватный мониторлор жетпей атышат. Анан дагы 20 миллион сомго смета даярдап койгонбуз. Эски роддомду жазачы керек да. Сөз болуп жаткан төрөт үйүнүн абалы өтө оор. Бейтапкананын директорунун айтымында, имараттын сметалык баасы 20 миллион сомду түзөт. Эгер ал толук оңдоп түзөөдөн өтсө, кайра жандандыруу, хирургия жана төрөт бөлүмдөрү ачылат. То есть каждый будет, 2 кровати будет, туалет, душ внутри каждого будет, да? Жанындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө азыркы тапта Аристин жардамы менен капиталдык оңдоо иштери жүрүүдө. Кемин аймактык ооруканасына жыл сайын эл үчүн кызмат кылууну көздөгөн жаш адистер көп келет. Маселе турак жайга келип такалат. 5 этаж здание турат. Ошо линолеум завод зданиясы болчу. Алардын хозяйлары бар. Бирок эч ким жашабайт. Ошолорду өкмөткө берсе, өкмөт жазап бермек да. Врачтарга анан берсе, ошо проблема чечилмек да. Даяр өзүңөр көрдүңөр да, даяр здание турат. Бейтапканадагы көйгөйлөрдү жеринен көргөн вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева ак халачандар биринчи кезекте үйлүү болушу керек экендигин белгиледи. Ошол дарыгерлерибиздин социалдык маселелерин чечип берүү үчүн мамлекет тарабынан азыр биз ошол райондук администрация менен, губернаторлор менен да сүйлөшөбүз. Жаштарыбыз, жаш доктурларыбызды, анан мен ойлойм, жаш доктурлардан да сырткары жаш мугалимдер деле ошондой проблемабыз бар. Көйгөйлөрдү жашоо маселесин, жашай турган шарттарын чечип бериш керекпиз да. Ал эми Чүй районунун аймактык ооруканасы 57 000 калкты тейлейт. Бейтапкана 1967 жылы курулган, 3 кабаттуу. Ак халачандарды түйшөлткөн эки негизги маселе бар. Биринчиси 87 жылдан бери иштебей турган лифт. Көйгөй бир лифт бар. Лифти 72 жылы салынган, 3 кабаттуу лифтте, грузовой лифт. Ошо 87 жылдан бери иштебейт. Ал дагы байкы айтканда, ар кандай оорулар келгенде, оорулар келгенде, авариядан келгенде биз 3-чү этаж хирургия жайланышкан, 3-чү этажда болгон тышкары. Ошон үчүн биз зам билмен көтөрүп жатабыз да. Курулуп калса элдердин көйгөй бир чечилип калмакта, чөрөнү өзүнчө болгондой. Ооруканада жугуштуу оорулар бөлүмү жок. Бул өзгөчө коронавирустук инфекция күчөгөн учурда медиктерди түйшүккө салды. Бул Чүй райондук аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү 1998 жылдан бери жараксыз абалда турат. Бейтапкананын директорунун айтымында, капиталдык оңдоп түзөө иштерине жалпысы 16,5 миллион сом сарпталат. Жаңы инфекциялык бөлүм тургузулганча кайрылган бейтаптарды Токмокчу Бишкек шаарына жөнөтүүгө туура келет. Ысык Ата районундагы республикалык балдар психиатриялык ооруканасы дагы бир да жолу капиталдык ремонттон өткөрүлгөн эмес. Өлкө боюнча жалгыз бейтапкана 1956 жылы курулган. 1960 жылы оорукана болуп негизделген. Азыркы тапта 8 наристе дарыланат. Не во всех больницах детских есть пятеро. Келип түшкөн балдар оорусуна байланыштуу 1 айдан 3 айга чейин дарыланышат. Негизинен шизофрения, эпилепсия сыяктуу психикалык жактан жабыркаган оор наристелерди алып келишет. Эскилиге жеткен имаратты көрүп чыккан вице-премьер-министр онго жетпеген наристе үчүн мындай чоң имарат зарыл эмес. Ден соолугунан жабыркаган балдарды заманбап шартта кароо керектигин белгиледи. Бишкектен болобу, мындай чаканыраак, анан деген өзгөчө балдарга өзгөчө мамиле кыла тургандай короого чыгып, аларды менталдык жактан жабыркаган балдарга деген өзгөчө мамиле болуш керек. Ошондой бир имаратты таап, ошол жерден мындай 1 этаждуу, 1 тамдуу, анан сыртында деген короо кичинекей мындай немеси садиги болсо, балдарды эшикке чыгарып, абага чыгара тургандай шарт түзүлсө, ошондой маселени караштырып, мен ойлойм, мамлекет, өкмөт тарабынан биз караштырыш керекпиз. Аталган имарат жергиликтүү башкармалыкка өткөрүлүп берилсе, балдардын билим берүү борборуна айлантуу максатталууда. Мээрим Эшимбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Чүй облусу.